Bulbuldun balapandары топудай тегерек уяда эч нерседен камсыз, бири-бирине кыналышып уктап жатышат. Алардын бүгүнкү уйкусундай уйку болбос. Бөттөгөлөрү гана бүлкүлдөйт. Үстүлөрүндө көзү жамандардан кайтарып жаткан энеси алардын уйкусун бузбай, акырын гана уядан учуп жөнөдү. Алардын курсагы ачты да, кантсин анан бир аз учуп барып кайра келди. Уянын четине конду. Балдары баягыдай эле тынч, мемилеп уктап жатат. Деги тынчтык болсо экен, деди да, булбул кайра учуп жөнөдү. Ошентип учуп баратса да кулагын салып, шектүү үн чыгабы деп тыңшайт. Асманды абайлай карайт. Жагалмай менен кыргый анын эзелтен берки душманы. Бирок эне өзү жөнүндө анча деле ойлонбоду. Оюндун баары балдарында. Мына ушул кезде уядан көз албай багып жүргөн жылан сойлоп жөнөдү. Балапандардын эти кандай таттуу. Ал шилекейин жутуп, көздөрүн тостойтуп, ылдамыраак сойлоду. Жок, ал үлгүргөн жок. Балапандардын энеси келип калбабы? Байкуш балдарынын бактысы бар экен. Булбул келип калды. Уяга жылып келаткан жан алгычты көрүп, эмне кыларын билбей, жалынып жалбарып кирди. Жан соого, балдардын жанын калтыр, жеген менен ага тойбоссуң. Андан көрө ырдап берейин. Ырук, жүрөгүңдү эзип, кумарыңды жаза турган ыр. Бул сөздү укканда жылан токтоло калды. Ким билсин анын эмне ойлогонун, мүмкүн булбулдун чырылдаганын угуп, учуп келишкен канаттуулардан сестендиби, же булбулдун ырын чыны менен эле уккусу келдиби, ал табышмак. Булбул жыландын бет маңдайына конуп алып, сайрап кирди. Ар бир түркүн үнгө салды. Тоо токойдун көркүн, жан-жаныбардын салт санаасын айтып шырдады. Жакшылык жамандык, ач көздүк жоомарттык, ата-эне жөнүндө ырдады. Акырында өлүм жана тирүүлүк, бала жөнүндө ушундай бир мукам сайрады дейсиң. Жылан эмне кыларын билбей, турган жеринде катып калды. Булбул ырын уланта берди. Бирок анын уккан жандын жүрөгүн титиреткен мукам үнүн жылан уккусу келген жок. Анткени анын таш боордугу жеңип кетти. Таш боорлор булбулдун үнүн уга албайт. Мукам үн, адилет ыр жыланда жок. Ал куйругунун учун кулагына салды да артына сойлоп кетти.